Assalamu alaikum, hurmatlı telegörüçüler. Efirde ıyık Ramazan ayına arnalgan Obodo Orozo teleberüsü anı men Sakı Sadıkov albaram. Hurmatlı telegörüçüler, bugün biz kayrımdуулuk, berişendik temasında söz kılavuz. Bugün bizde konukta Baktiyar Ağacı Toktagazı Uğulu Alımlar Kengeşinin müçesi. Baktiyar Ağacı hazır uşul büt alamda мындайча айтканда адамдын баягы бир байлык топтоо мүмкүнчүлүгү кайсы бир деңгээлге жеткенден кийин адам ошол бир нерсени түшүнө баштайт экен да. Демек кайрымдуулук кылыш керек экен деп. Азыр дүйнөдө кайрымдуулук коомдору, уюмдары абдан көп. Ошентсе да телекөрүүчүлөр үчүн деги эле кайрымдуулук деген эмне, аны кимдер жасаш керек? Ушул темада сөзүбүздү баштасак. Rahmat, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, wassalatu wassalamu ala Resulillah. Rızkı berүүчү Allah Taalaga çeksiz şükürler bolsun. Suyuktуу Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın salamı, jana salavattары bolsun. Туура айтасыз, өзгөчө азыркы ошол COVID-19 жаса коронавирустай тажи илдети дейбизби? Болуп аткан учурда ошо пандемия, бул кайрымдуулук иштери Müslüman kavmi üçün же болбосо деги эле адамзаты үчүн өтө маанилүү орунду ээлейт десем жаңылышпайм. Себеби биз эми ошол диний түшүнүктөн мусулмандардын ошол ишеними жагынан карай турган болсок, кимде кайсы адамда канчалык мүмкүнчүлүк бар, бул мен материалдык жагын айтып атам, ошол өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша башкаларга дагы жардам берүүсү бул кайрымдуулук деп эсептелинет. Ал эми кимде канчалык көбүрөөк болсо, ошол адамдын бардыгы колдон келишинче азыр пайдаланыш керек. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын куттуу хадистеринде айтылат. Ал жерде ошо 5 нерсени 5 нерседен мурун пайдаланып кал. Ошо 5 нерсенин биринде ошол пайгамбарыбыз айтат: "Гинака кабла факрик". Сен ошол бай учуруңду, колуңда бар учурду кедей болуу электен мурда пайдаланып кал. Бул эмне деген сөз? Бул сен азыр акчаң бар, кыргызда айтып коет эмес, бул акча же болбосо мал мүлк, бул колдун кири деп коет. Бүгүн бар, эртең жок. Ошондуктан биз ошол телекөрүүчүлөргө, башкаларга дагы биз айтып кетмекчибиз. Колдон келишинче сиздер азыр канчалык сарптасаңыздар, ошончолук соопко ээ болосуздар. Өзгөчө ушул Рамазан айында. Башка айларда дагы ал маанилүү, бирок ушу Рамазан айында маанилүү дагы жогорулайт. Ошондуктан ошол кайрымдуулук иштери өтө маанилүү. Анан мен бул жерде ырыскы туурасында дагы айткым келип турат. Себеби мусулман баласы албетте бул иштеп, өзүнүн ак эмгеги менен, өзүнүн бешене тери менен, бул адал жол менен мал мүлк, акча таап иштеш керек. Анан ошол эле табылган кирешесин, ошол эле акчасынан анан башкалар менен кайрымдуулук иретинде бериши керек. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде бул туурасында эмнелерди айткан, ошого мен токтолгум келип турат. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Аузубиллахи ошо Бакара сүрөсүндө 261-аятында мындай дейт: "Масалул лазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи камасали хаббатин амбатат саб'a санабила фи кулли сумбулатин минху хабба валлаху юдаифу лиман яша валлаху васиун алим". Бул аяттын мааниси Алла жолунда ошо мал мүлктөрүн сарптагандардын мисалы кандай деп атат. Мисалы кандай болот? Ошолор кандай соопторго ээ болот деп атат. Алла айтып атат. Ал бир данды жерге эгип, ал дандан 7 баш чыгып, ар бир башта 100дөн дан болгон сыяктуу дейт.
Алла Таала кимге кааласа Алла Таала анын мал мүлкүн көбөйтүп берет. Алла Тааланы Алла рызкы берүүчү, Алла Таала бардыгын билүүчү деп айтат. Бул жерде көрдүңүздөрбү, ошол кандай гана болсун ушу Кудай жолунда кандай бир жакшылык иштерди кылбаңыз, кайрымдуулук иштерди кылбаңыз, кандай бир берешендикти көрсөтпөңүз, 700 эсе Алла Таала көбөйтүп берем деп атат. Бул Алла Тааланын уадасы. Ал эми Рамазан айында, биз эмне үчүн Рамазан айында ошол кайталап ошол басым кылып айтабыз? Себеби пайгамбарыбыздын дагы ошо башка куттуу хадисинде бул ошо Алла Таала айтат экен, ушул Рамазандын сообу, ошо розонун сообу мен үчүн дейт да. Биякта Рамазан айында бир өзгөчөлүк ошо эселенет экен да. Бул балким 700 эмес, балким дагы андан да көп болушу мүмкүн. Ошондуктан чын ыклас менен, чын дилден биз муктаж болгон адамдарга, кедей кембагалдарга, балким ооруп жаткан, кыйын абалда турган адамдарга колдон келишинче мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жардам берсек, ошончолук Кудай Тааланын ыраазычылыгына, сообуна буюрса жетишебиз. Ошондой эле дагы башка ошо Бакара сүрөсүндө Алла Таала дагы ушул кайрымдуулук, ушу берешенди Кудай жолунда мал мүлктү сарптагандар туурасында дагы мындай дейт: Аллазина юнфикуна амвалахум биллайли ван нахари сирра ва алания фалахум ажрухум инда раббихим вала хауфун алейхим вала хум яхзанун. Алла Таала бул жерде айтып атат, алар мал мүлкүн, ошол адамдар күнү түнү дейт, ачык дагы жашыруун дагы сарптагандар, алар үчүн эмне бар? Алар үчүн Кудай Тааланын алдында чоң сооптор бар. Алла Тааланын алдында сооптор бар. Вала хауфун алейхим. Аларга биринчиден бул сооп, вала хауфун алейхим. Аларга эч кандай коркунуч жок. Алар эч кандай өкүнүчкө кириптер болбойт. Уш үч нерсени Кудай Таала уада кылып атат. Эми көрдүңүздөр, бул жерде күнү түнү деп атат да. Күнү түнү, ачык дагы, мындай жашыруун дагы. Бул өтө маанилүү да. Кээ бир, мисалы үчүн биз айтабыз, аябай чириген бай дейбизби? Өтө ошол мүмкүнчүлүгү бар бай адамдар балким кээ бирөө ошо жанакындай фонд түзүп, фонд балким канча убакыт иштейт, канча бир жыл иштейт, ошондогу бүт муктаждарга болгон акчалар, ошокту муктаждарга болгон жардамдардын сообу бул Кудай Тааланын баягы сообун алып атпайбы? Кудай Тааланын буйруса ыраазычылыгына жетишет да. Анан пайгамбарыбыздын дагы мындай бир хадиси бар да. Бул баягы берген кол ошол сурагандан артыгыраак деген дагы хадиси бар. Анан ушул оң колуң берсе, сол колуң билбесин деген дагы мындай хадистери бар да. Бул жерде мисалы үчүн биде мындай эл арасында айтып калат да, бул мына эл көрсүн деп кылып атат, эл уксун деп атат, кайрымдуулукту деп атат да. Бирок биз билип коюшубуз керек. Биз анын жүрөгүндө эмне бар экенин биз биле албайбыз. Ошондуктан сырттан мындай бирөөгө бир өкүм чыгарып айтып коюудан биз алыспыз. Шариятта уруксат ачык бергенге дагы. Себеби ошол колунда бар адамдар ачык берсе, башка дагы аны көргөн бай адам дагы андан бир өрнөк алат. Демек, ал бир кайрымдуулук ишти жасап атабы, мен дагы жасайын, мен дагы ошол биздин эле жарандарга жардам берүүдөн кур калбайын. Алардын да бир кандай бир жашоодогу болгон бир мүшкүл, бир мүдөлөрүн чечкенге бир себепчи болуп калайын. Мындай мен ойлойм, сөзсүз түрдө ошол ыйманы бар, ошол күйгөн, ал ошол күйгөн мындай ар намустуу
байлар мындай иштерден құр қалбаш керек деп. Себеби маанилүү да. Анан биз бул ошол Рамазан айында дагы бул араб өлкөлөрүндө дагы бар ушул кайрымдуулук иштери дейбизби? Себеби бул зекет. Зекеттин бир философиясын айта турган болсок, зекет бул колунда бар адамга парз, жылына бир жолу парз. Бул өзүнүн баягы өлчөмү бар. Быйыл ошо Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы Алымдар кеңешинин ошол чечимдери негизинде, эгер биз алтынды баягы өлчөмүн, зекет бере турган өлчөмү алтын менен эсептегенде 197.800 сом. Да? Бул кимде ошол акча, ошондой алтын бир жыл айланса, бир жыл турса, же мындан дагы ашса, бул адамдар ушул 40тан бирин берет. Жанакы сумманы 40ка бөлсө, же болсо мындан ашкан сумманы, 197.800дөн ашкан сумманы 40ка бөлсө, ушул бере турган зекеттин өлчөмү чыгат. Канча адам бериш керек. Ошондой эле күмүштүн өлчөмү бар. Бул жерде 22.044 сом. Анан алымдарыбыз айтат, ошол пакыр муктаж болгон адамга пайдалуурагы дейт да. Кээ бир адамда балким күмүштүн баягы өлчөмү менен берем дей турган болсо, балким кимде 100.000, 150.000 алтындын баягы өлчөмүнө жетпесе дагы ошол адамдар берсе, бул дагы бул биринчиден Кудай Тааланын парзын аткаруу, ошол эле бул эмнени камтыйт? Кайрымдуулук. Бул деле ошол берешендик, бул деле кандайдыр болсо туугандардын арасында болгон ынтымакты, ырашкерликти мындай бекемдөө болуп эсептелет. Артында мындай бир чоң философиясы бар дегеним да, ошол канчалык биз ошол диний милдеттерди, ошол пайгамбарыбыздын насааттарын угуп аткарсак, биз ошончолук бул дүйнөдө эле мындай анын мөмөлөрүн, жемиштерин көрөбүз. Кудай Таала каалаган болсо, акыретте дагы анын соопторун алабыз. Анан мал мүлк туурасында биз айтып атпайбыз, себеби мусулман баласы эч качан коркпош керек. Бул баягы колумдагы мал мүлктүн тиешелүү жанакы деңгээлине мен бөлүшсөм, берсем баягы азайып калат деген коркунуч болбош керек. Ошол пайгамбарыбыздан ошо куттуу хадистеринде айтылат, ошол анфик тунфак алейке юнфак алейке дейт экен. Сен тиешелүү деңгээлде бергин мал мүлкүңөн. Кайрымдуулук кыл, же болсо бир жомарттык кыл. Сөзсүз түрдө берилет сага деп. Ошондуктан бул өтө маанилүү да. Кайрымдуулук, ошондой жанакындай берешендик колунда бар адамдын башкалар менен мындай бөлүшүп жашоосу. Анан ушул кайрымдуулук, жомарттык бул пайгамбарлардын сыпаты экен. Биз дагы ошолордон өрнөк алсак болот, өрнөк тутсак болот. Ошодон бир мисал, Ибрахим пайгамбардан бир мисал, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ал туурасында мындай деп баяндайт. Бул эми Мухаммад пайгамбарыбызга айтып атат. Зарият сүрөсүндө Астаузу билля Хал атака хадису дойф Ибрахим аль-Мукрамин издахалу алейхи факалу салама каля саламун кауму мункарун фарага иля ахлихи фаджаа би'иджлин самин. Мухаммад пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям кайрылат, сага ошол Ибрахимдин урматтуу коноктору туурасында бир кабар келген жок беле деп айтып атат Алла Таала. Алар ошол коноктор Ибрахим пайгамбарыбызга келип салам айтышат. Ал дагы салам айтат. Бирок баягы чоочун адамдар. Анан ал коомуна чыгып, элине чыгып, эмне?
сemiz музо торпоктун этин алып келет экен. Конок келип калды да. Бул көрдүңүзбү? Баягы Алла Таала бул жакта Ибрахим пайгамбардан ушундай бир конок келсе, бир ошонун жомарттыгын, берешендигин сыпаттап атат да. Бул өтө кандай десем, бул өрнөк ала турчу мисал. Анан ошол бул жерде биз баягы кайрымдуулук, жанакындай конокко болгон сый, урмат же болсо тойлордо болгон маселеде мындай бир маселелерге токтолушубуз керек да. Биз туура айтып атабыз, кайрымдуулук, жанакы берешендик туурасында биз колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар адамдарды айтып атабыз. Ошол эле учурда, ошол кайрымдуулукта дагы, же болсо мындай берешендикте мындай бир мындай ортолукту кармануу деген маселе дагы бар да. Мисалы үчүн, кээде бир адам ошо берешендик кылам деп атып, ысырап жагына да өтүп кетиши ыктымал бар. Ошол эле учурда баягы адам таптакыр бербей, бөлүшпөй караса, бул кандай бир деңгээлде сараңдык, бакылдык маселесине дагы мындай туш болобуз да. Ошондуктан мындай орто жолду кармануу бул өтө маанилүү. Бүт дүйнөсүн берип коюп, өзүндө эчтеке калбаган учурда болушу мүмкүн. Ошондой болушу да мүмкүн. Ошондуктан биздин динибиз аны дагы, ага дагы мындай үндөбөйт. Биз ошол тиешелүү деңгээлде берүүсүн талап кылат. Ошондуктан мындай бизди коомчулукта, ошо деги эле ислам дүйнөсүндө мындай сөз айтылат да, биздин ошол эле мусулман байлар зекетин бөлүшсө, бизде мындай муктаждар пайда болбойт. Болбой эмес деген статистиканда сөздөрдү айтышат да. Бул дагы бир маанилүү нерсе. Анан биз ошо зекет туурасында айтып атам, мен ошол бир ой келип калды. Баягы бизде дагы мындай бир суроолор болуп калат. Кээде мына ушул биз ишкер биз иштеп атабыз, зекет да беребиз, анан дагы билесиздер, мамлекеттин налогу дагы бар. Налогу бар. Биз эми кандай кылабыз? Биякка дагы беребиз, анан дагы зекет кылып беремби дейт да. Анан биз айтып коюшубуз керек. Бул зекет Кудай Тааланын алдында болгон милдет. Ал эми жанакы налог бул башка, бул мамлекеттин, өкмөттүн мындай тартип, мыйзамдар. Ошондуктан налогду берип кой, мен зекеттен кутулдум деген түшүнүк бул туура эмес. Ошондуктан келиңиздер, коркпостон зекет бар мүмкүнчүлүгү, зекет бергенге бар мүмкүнчүлүгү бар адамдар бергенге аракет кылыңыздар. Анан пайгамбарыбыздын дагы ошол кайрымдуулук, ошол жомарттык туурасында айткан хадистерине да токтолгум келип турат. Абу Хурайра радhiyallahu анхудан риваят кылынат экен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Динарун анфактаху фи сабилилла, ва динарун анфактаху фи ракаба, ва динарун тасаддакта бихи аля мискин, ва динарун анфактаху аля ахлик, а'замуха ажран аллази анфактаху аля ахлик." Бир адамдын мүмкүнчүлүгү бар, ошону пайгамбарыбыз сыпаттап атат. Бир динарды Кудай Тааланын жолуна сарптайт. Бир динарын. Да бир динарын ошол кулду азаттыкка чыгарганы үчүн сарптайт. Да бир динарды муктаж болгон адамга сарптайт. Да бир динарды өзүнүн үй бүлөсүнө сактайт. Ошолордон эң сооптусу ошо үй бүлөсүнө сарптаганы деп атат да. Бул жерде пайгамбарыбыздын хадисинен биз түшүнсөк болот. Ошол мүмкүнчүлүгү бар бай адамдар акчасын баардыгын бир эле адамга сарптабастан, ошону муктаж болгондордун түрлөрүнө бөлүп, мисалы үчүн оорулуусу бар, муктаж бар, операция, жана башка деп ошону түрлөнтүп
берүү жакшыраак дегенди айтып атат да. Бирок жанакындай бир тараптуу деле кылам десе, ал деле буюрса жарай берет. Анан үй бүлөсү туурасында айтып атат да. Бул эң сооптурагы дейт да. Себеби бул дагы маанилүү. Кээде биз ошол турмуш жашоодо көрүп калабыз да. Өзүнүн карабай. Мисалы үчүн жоро жолдоштору менен жүргөндө бул адам аябай жоомарт да. Чөнтөктөн бүт акчалар чыгат. Эч коркпостон жигиттер алгыла, мындай тигиндей өтө мындай жоомарт да, март. Бирок үй бүлөсүнө келгенде токтоп калат. Сакым. Мындай сараң. Чыгаргысы келбейт. Ошол туурасында мындай көрдүңүздөр. Пайгамбарыбыз айтып атат. Сен үй бүлөңө дагы бер. Туура биз айтпайбыз, баягы жоро жолдоштор менен болгондо ал дагы маанилүү. Бирок чегинен чыкпаш керек. Чегинен чыкпаш керек. Болуш керек. Тиешелүү деңгээлде берилиш керек. Таптакыр эч кандай баягы сый, урмат дегенди баягы үзбеш керек да. Бул болуш керек. Анан ошол эле учурда баягы үй бүлөсүнө таптакыр эчтеке көңүл бурбай, эчтеке алып келбей койгону, мына ошону бул жакшы көрүнүш эмес. Бактияр ажы, ушул пайгамбарыбыздын хадистерин, таанылган хадистерден окуп отурсам, ушул жерде айтып атат да, пайгамбарыбыз айтып атат, ушул байлардын бай болушуна негизги себепкер ушу кедейлер. Депчи, кедейлердин акысы бар деген бир ушундай бир түшүнүк бар экен да. Кедейлердин акысы, кедейлер болгон үчүн байлар бар. Ошолордун акысы болгон үчүн деп. Анан эми бизде мындай да, байлар баймын деп айткандан коркот. Мына жакында бир ошол мына социалдык түйүндөрдө бир чоң талкуу болду. Бирөөнү бирөө абдан байсың деп күнөөлөдү да. Ушунчалык байсың, сенин дүйнөң 2 миллиард доллар десе, тиги киши менин анчалык дүйнөм жок деп касам ичип, Куран кармап актанып атат. Анан мен ушул коррупцияга эч качан аралашкан эмесмин. Эгер дүйнөм болсо мен маңдай терим менен тапканмын деп. Эми айтыңызчы, ошо байлардын байлыгын бирөө жарыялоо, сен байсың деп жарыялоо, же болбосо жанагында өз байлыгын ачык болгусун келбей, ошондон бир кайрымдуулук ишти кылгысы келбей, зыкымдануу маселелери канчалык туура же туура эмес дейм да. Бирөөнүн байлыгын ашкерек кылыш кандай? Бул жерде бир ошол пайгамбарыбыздын бир маанилүү бир хадистери бар. Мисалы үчүн мусулман адам өзүнө тиешелүү болбогон нерседен алыс болуш керек да. Бул эмнени айтат? Мисалы үчүн бир адамдын өзүнүн жумушу бар, өзүнүн кыла турган милдети бар. Ошонун үстүндө өзүнүн ишмердигин алып барышы керек. Ал эми жанакы эгер бул эми мен өкмөттүк, мамлекеттик жанакы мыйзамдарды айтып атам да, эгер бир адам туура эмес жол менен байыган болсо, же болбосо коррупциялык кандай бир элементтер болгон болсо, муну тиешелүү мисалы үчүн органдар бар да, аны мындай кандай десем териштирип, аны ачыктап бере турган. Ошондуктан бирөөнүн байлыгын баягы адамдарда мындай түшүнүк бар. Баягы сырттан эле баягы чечмелеп быча берет да. Бул укмуш, бул тигиндей, мында чексиз, бул жолдор менен тапкан депчи. Ошондуктан биз колдон келишинче мусулман катары туура оң мындай түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ал эми эгер туура эмес жанакындай ой пикирлер же мыйзам боло турган болсо, аны тиешелүү баягы органдар караш керек деп айтат элем да. Бирөөнүн мал мүлкүн саноого, мисалы үчүн бир адам милдеттүү эмес.
Анын канча байлыгы бар, канча мүлкү бар, мисалы үчүн. Бүт бардыгы мыйзам чегинде да болот да. Анан шариатта деле андай нерсе жок. Бул баягы анын бирөөнүн мал мүлкүн териштирип, анын канча мал мүлкү бар экен, эмне кылат экен, эмне иш менен алек болот экен. Ошон үчүн ал андайларга мындай киришпеш керек да. Ошон үчүн ал туура ишин жасап аткан болсо, бул мындайча айтканда эки нерсе бар экен да. Эки нерсе бар. Ошондо бир суктанса болот. Суктануу. Бул баягы бир адам Кудай Таала мал мүлк берген. Ошол мал мүлктү туура багытта жумшайт. Ошондой болсом экен деген суктануу шариятыбыз уруксат берет. Туура багытта болгондо садакасын берип, Туура кайрымдуулугун берип, кайрымдуулугун берет, ошол зекетин берет. Ошордон куру калбайт. Ошонун бардыгын аткарган адам ол бул баягы соопко ээ болот да. Ошондой соопко мен дагы ээ болсом экен деген суктанууга шариятыбыз уруксат берет экен. Ал экинчиси болсо жанагы бир адам илим алып, туура илим алып, данышман, ошол же болбосо сот деп коебуз, туура чечимдерди кабыл алып иштеген адам. Ошондой болсом экен дагы деген мындай суктануу болот экен да, уруксат болот экен. Ал эми башкаларга мисалы үчүн суктануу болбойт да. Ошондуктан мындай ошол маселелерде өтө этияттык болуш керек да. Анан бир маалыматты айтууда сөзсүз түрдө тактык керек да. Мисалы үчүн биздин динибиз ошону талап кылат. Мисалы бир адам сизге бир кабарды алып келди да, айтып келди. Сиз ошол кабарды такташыңыз керек да, бир чечимге бараардан мурда. Себеби сиз бир чечимге кабыл алып койсоңуз, сиз өкүнүп калышыңыз мүмкүн. Ал маалымат жалган болуп. Ошондуктан маалымат келди, бир кабар келди. Ким айтты? Каякта болду? Чын эле болду? Ошону териштирип, боло турган болсо, ошондой болуптур деп, анан бир кээ бир адамдар баягы балким ал ушак болуп калышы мүмкүн. Балким бир чагымчыл бир сөз болуп калышы мүмкүн, бир маалымат туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Анан бул адам тактабай туруп бир нерсени айтып жиберет, бир чечимдерди кабыл алып жиберет. Анан да өкүнүп калат да, ал болсо туура эмес маалымат болгон экен деп. Ошондуктан бул маанилүү. Эми баягы калкашса калпайтпайт деген маселе бар да. Калай калпаны мындайча айтканда көрүп турат, ким чамасы канчалык экенчи. Анан ошондой мезгилде ошондой бир чирген байлар же болсо дөөлөттүү адамдар дүйнөсү бар туруп, анын кайрымдуулугун бербесе, зекетин бербесе, анан дүйнөм жок деп ушинтип касам ичип отурса, анын жазасы канчалык болот, күнөөсү канчалык болот деген. Туура, мына ошол сиз айтып атасыз да. Мисалы ошо бир биздин ошо бир таанышыбыз айтты эле. Эми бир жерде айтып, ошол жерде ушундай чириген байлар баягы көпөс деп коебузбу, толтура эле, бирок ошо элин жыргатпайт, эми башкаларды жыргатмак беле дейт да. Ошондуктан ушундай элдерде жумуш болбой, муктаждык болуп, мындай кыйын бир абалда турганда, ошол адамдар келиш керек да. Ошол келиш керек. Ошондо эл арасында бул адамдар кадыр-баркка ээ болот да. Элдин сыйына ээ болот. Чындап бул адамдар бизден баягы мен мекенчил, мен мына мындай улут үчүн, ушул элибиз үчүн деген адамдар кээде ошол чирген болсо дагы көрбөй калдык деп атат да эл. Мына ошол учурда маанилүү да. Себеби башка колунда бар учурда ал канчалык деле маанилүү болбошу мүмкүн. Ал өзүн баягы мындай маселесин көйгөйүн чечип кете берет. Бирок ушундай мындай
магдырап мүдүрөп турган учурда жардам берсе, мындай жылуулук тартууласа, бул канчалык сооп. Аллах Таала 700 эсе сооп берем деп атса десеңиз. Ооба. Бул маанилүү да. Бул баягы сөз түрдө ушул жака дагы маани бериш керек. Биздин ошол колунда бар бай адамдар. Анан мен пайгамбарыбыздын дагы саллаллаху алейхи вассаламдын дагы ошол беришендүүлүгү туурасында дагы ошол хадистерине токтолгум келип турат. Себеби бул хадистерди ошо пайгамбарыбыз менен чогуу болгон, көп жыл бирге болгон сахабалар дагы риваят кылганда, ошол канчалык деңгээлде пайгамбарыбыз ушундай берешен адам болгон, жомарт адам болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сыпаттаганда айтат: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ажвадан нас. Ва кана ажваду ма якуну фи Рамадан хина ялқаху Джибрил. Ва кана Джибрил ялқаху фи кулли лайла мин Рамадан фаюдарисул Кур'ан." Пайгамбарыбыз адамдардын эң жомарты болгон деп сыпаттап атат. Ушул жомарттыгы ушул Джибрил периштени ушу Рамазан айында көргөндө андан дагы күчөгөн дейт да, жомарттыгы. Себеби Джибрил периште ушу Рамазан айында ар түнү түшүп ушу Куранды пайгамбарыбыз окуп берген да Джибрилге. Анан ошол пайгамбарыбызды сыпаттаганда ушундай бул соккон шамалдан дагы артыкча мындай берешен болгон, жомарт болгон деп сахабалар сыпаттаганда, дагы бир хадисте Жабир радиаллаху анхудан риваят кылынат. Ал киши айтат: "Масу илан наби саллаллаху алейхи вассалам шейин котту факойле." Пайгамбарыбызда бир эч кандай бир нерсе сурабасын, пайгамбарыбыз айтпаптыр да, жок деп. Жок дептир. Мына бул дагы бир хадис, бул Анас радиаллаху анхудан риваят кылынат. Кана наби саллаллаху алейхи вассалам ахсанан нас, ажвадан нас, ашжаан нас. Пайгамбарыбыз элдердин эң жакшысы болгон, эң жомарты болгон, эң эр жүрөктүүсү болгон. Адамдардын. Себеби сахабалар пайгамбарыбызды көрүп эметкен. Ошондуктан биз үчүн, мусулмандар үчүн бул өрнөк биздин сүйүктүү Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болуп эсептелинет. Анан да бир хадиске токтолгум келип турат. Бул хадистин баягы тоо этер жерин айтайын. Бир аял өз колу менен пайгамбарыбызга чапан тигип келет. Пайгамбарыбыз ошол чапанга болгон муктаждыгы бар болчу. Бир сахаба ошол аялдын келип кийгизип атканын көрөт дагы, ал пайгамбарыбыз, ал сахаба: "О Аллахтын элчиси, ой, сонун турбайбы? Мага кийгизбейсизби?" дейт экен. Ал көрүп турат. Анан пайгамбарыбыз баш тартпаптыр, бериптир ага. Анан аны көргөн сахабалар айтат экен: "Жемелет, сен көрүп турдуң муктаж экенин." Ал пайгамбар өзү муктаж экенин көрүп турдуң, бирок сен барып эмне сурайсың дегенде, ал киши айткан: "Мен сурадым. Себеби дейт, мен билет элем, пайгамбарыбыздан сураса ал жок дебейт эле. Анан ошол чапан мен өлгөндө мага кепин болсун, берекеси болсун деп сураптыр да. Бул анын да бир өзүнүн баягы маселеси бар экен. Ошого карабастан ал деле айтып атат, жанакы пайгамбарыбыз сураса жок дебейт экен деп мен барып сурап алдым деп атат да. Көрдүңүздөр, ошо пайгамбарыбыз канчалык өзү муктаж болсо дагы үстүндөгү кийип турган чапанын чечип берди да. Көрдүңүз канчалык бул деңгэл. Бирок биз бардык мусулмандарды биз айтпайбыз, биз мындай кийип турган чапаныңды дагы бер деп айтпайбыз азыр. Биз болсо ошончолук пайгамбарыбыз болгон,
Сенде мүмкүнчүлүк болсо, балким 3-4 чапан болсо, бир чапанын бергин дегенде эле айтып атабыз да биз. Бөлүшкүн ошо муктаж болгон, балким бир туугандар, дагы бир туугандар болушу мүмкүн. Бактияр ажы, дагы бир маселе, ушул кайрымдуулукка кимдер муктаж деген маселеден ушул бүгүнкүдөй учурда маселе келип чыгат да. Дагы деле ошол социалдык сеттерде биздин мына алып турган жогорку кеңеште сөз болгон маселелер да. Ушу бүгүнкү күндө баягындай зарыл, турмуш чечишке зарыл, тамак ашка зарыл адамдардын баягы карантин учурунда ар кандай звонокторду чалып мэриягачы мага керек, мага керек. Ошондо бир иликтөө жүргүзүшсө, ошол көп айрым байлар, кабат үйлөрү бар, үйүндө баягы $100,000 лексустары бар адамдардын кайрымдуулук маселелерин, кайрымдуулук алып аткандарыны тартып алышып, ошондой бир ууду кеп болду да. Ушул кандай деп ойлойсуз? Бул эми баягы мындай адамдар, мүмкүнчүлүгү бар адамдар эми эч ким айта албайт кандай ниетте кылгандарын. Баягы жардам десе эле баардыгы чалса алып келип береби деген дагы ойдо болсо керек да. Бирок билесиздер, ошол тиешелүү жоопкер болгон кызматтар тактап, бул баягы ошол жеринен тактап бир чечим чыгарганга толук мүмкүнчүлүк берди да. Буна ушул ырас, мына туура жолу да. Мисалы үчүн бир кайсы бир адресте муктажбыз деп кайрылышат, бирок келсе, сиз айткандай чоң килейген үйү бар, короосунда кычыраган машинелер турат, унаалар турат, жол тандабастар турат. Анан ошолор келип жатса, эми бул баягы силер балким адреси менен адашып калган жоксуңар десе, жок, ошол эле да. Көрүңүз, бул мындай адамдар, мындай көрүнүштөр, бул баягы суктук. Эми баягы жардам сурап беребиз десе эле ошону алабыз деген түшүнүктө мына баягы бизге да тийип калсын дейт да. Бул башка бирөөлөргө ыра көрүү деген нерсени биз унутуп коюп атабыз да. Мисалы үчүн менден дагы муктаж болгон адамдар бар. Мен эмнеге, мисалы үчүн, менин жумушум бар, балким иштеп атышы мүмкүн, баягы тиешелүү азык түлүгү болушу мүмкүн. Менден дагы башкалар муктаж болгон адамдар бар деген бир ой болуш керек да бизде, ар бирибизде. Чындап эле мукурап баягы муктаж болуп аткан адамдар чалып кайрылса, мындай эч сөз жок. Ошонун мен айтам да, ошонун күнөөсү канчалык. Себеби мына мэриянын өкүлү дагы айтты да, ушул атайын бизди ушундай убара кылып барсак, ушундай аттуу баштуу адамдар, дүйнөсү мол адамдар экен, ушул бизди убара кылбасаңар дегендечи. Бул айтып атам, бул алдамчылык да. Бул алдамчылык. Бул баягы Кудай Таалага сугалактык. Кудай Таалага жакпаган иш. Себеби башкаларды ойлош керек. Биздин мамлекеттин, биздин ошол балким шаардын, Бишкек шаарынын, же болбосо башка эле шаарлардын бере турган жардамы деле чектелүү да. Бул баягы дайым эле үзгүлтүксүз жардам бере берет деген маселе жок да. Ошондуктан мындай баягы көрүнүштөр туура эмес, Кудай Таалага жакпаган иш болуп эсептелинет да. Бактияр ажы, дагы бир маселе, ошо кайрымдуулук дегенде негизинен бизде көп нерсе ошо сырттан келген каражаттар, сырт маселен Кувейт, Сауд Арабия сыяктуу өлкөлөрдө баягы акчасы мол өлкөлөрдөн ушул каражат бөлүп кайрымдуулук иштерин жасайт. Ошол эле мезгилде бизде Кыргызстанда көптөгөн кайрымдуулук фонддору баягы ортомчулук милдетти аткарышат да. Анан ушул эл арасында кээде көп сөз болот да, ошо кайрымдуулук фонддору, ошону жетектеген адамдар баягы ошол чет өлкөдөн келген акчаларды адрестүү эмес пайдаланышат. Көбүнчө өздөрүнө үй алганга, өздөрүнө машина алганга көбүрөөк пайдаланып жиберет деген дагы маселелер бар да. Сиз ушул маселелер кандай?
ал жерде иштеген кызматкерлердин мейли айлык акысы төлөнсүн, ошону таркатканда, бирок ошол маселеден байуу канчалык туура, ушул башка жактан келген кайрымдуулуктун эсебинен? Эми биз баягы кайрымдуулук фонддор бул жакшы көрүнүш. Биринчи мен ошолорго токтолгум келип турат. Бул биздин ички кайрымдуулук фонддор болобу, баягы биздин өзүбүздүн эл менен иштеген же болбосо сырттан дагы бир кандай кайрымдуулук мындай колдоого алынган фонддор дагы бар. Ошолор дагы бул маанилүү, себеби бизде канчалык мындай муктаж болгон жетим балдарга баягы жөлөк пул төлөп, жардам берип, жесир аялдарга кандай бир жардам берип, үйлөрдү куруп, мечиттерди куюп, мына ФАП дейбиз, ошол жактарын куруп, жакшы мындай иштерди жасап атат да. Кудай таала, Алла таала ыраазы болсун мындай иштерге. Анан сиз бир жакшы маселени айтып атасыз, бул маанилүү да. Эми биз билбейбиз канчалык деңгээлде алардын баягы кызмат акылары кандай болот. Бирок ким гана болбосун, ошондой иштерде баягы жеке өзүнүн маселесин чечкенге туура эмес жолдор менен, туура эмес багытта колдоно турган болсо, бул Кудай тааланын алдында биринчиден жооп берет. Экинчиден, ошол эле фондду мисалы үчүн каржылаган адамдар бар да. Алардын да өздөрүнүн талаптары бар да. Аларда деле баягы иш мындай жүрүүсү, иштин жүрүүсү дагы бир коюлган да. Мисалы үчүн ким канча айлык алат, ким канча каяка сарпталат. Ошонун бардыгы мындай мыйзамдуу жол менен болуш керек да. Ошол эле баягы фонддун балким мен ойлойм жанагы көзөмөлдөөчүлөрү бар. Ошолордун баягы көзөмөлүндө болуш керек. Анан туура эмес багытта боло турган болсо, сөзсүз түрдө булар жоопкерчиликке алат. Мындай адамдар биз ойлошубуз керек да, бул фондду түзгөндө кээ бир адамдар ойлоп калышы мүмкүн да, бул өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып атат дегенчи. Ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланат деген таптакыр болбош керек да. Бул фондду түзгөндө ошол муктаж болгон адамдар, же болбосо фонддун кандайдыр бир максаттары бар да түзүп атканда. Бул кандай бир багыттагы болгон адамдарды каржылайт, колдойт. Максаттар ар башка болушу мүмкүн дегенди айткым келип атат да. Анан албетте ошол канчалык туура иштесе, канчалык мыйзамдуу болсо, ошончолук жакшы болот. Эми экинчи да бир маселе, ушул кайрымдуулукка кайрымдуулук менен гана жашаган, кайрымдуулук алып жашаган адамдардын бир тобу пайда болгон да. Азыркы мына заманга жараша бирөө таяк таянып турат, бирөө дагы бетине бирдеке тагып алган, дагы бирдеке, анан байкап турсаң сопсоо. Ошол баягы эл кеткенден кийин карасаң таягын көтөрүп алып мороженое жеп кетип аткан болот. Да биздин балдар тутуп алышты, мына шаардын ичинде баягы коляскага отуруп жүргөн бир канча жолу кармап алышты. Сопсоо экен, бирок кадимгидей тилемчилик, кайрымдуулук кылып жүрөт. Ушулардын, ушундай адамдардын жазасы кандай болот дейм да, бул ушул калпычылык менен элдерден кайрымдуулук тилегендер. Ооба, тилекке каршы ошол биздин шаарда, ошол эл көп болгон жерлерде, базарларда, көчөлөрдүн кесилиштеринде жанагы туруп калышат. Сиз айткандай, булардын баягы дени сактары дагы бар. Бирок жанакындай ооруп атам дегенде бир баягы балдак таянып, жанакындай же болбосо коляскага отуруп алып, мындай көрүнүштөрдү көрсөтүшөт да. Бул туура эмес. Бул Кудай таалага жакпайт. Мисалы, ошол пайгамбарыбыздын хадистеринде айтылат, бул кесиптик
кесипке айла кылып алуу, мисалы үчүн тилемчиликти сурап, бул адам дейт, кыяматта бул бетинде бир тиштем эт калбай абалда болот дейт да. Ушу тилемчилик кыла берип, ар кимден баягы сурай берип атып, мындай адамдар мындай ойлонуш керек да. Мындай кандай болот бул иштин акыбети деп. Анан сөз түрдө бир аз да болсо бир жумушту иштегенде, бир кызматты аркалаганга аракет кылыш керек. Себеби ал буту балким иштесе, анын колу ооба аман эсен. Ал кандай бир баягы бир ишти үйрөнүп алган болсо жасайт. Эмне үчүн ал адам мындайлар барып сөз түрдө же болсо барып баягы ишке чыккандай таң эртең менен жанакындай эл көп болгон жерлерде туруп тилемчилик кылышат. Туура бул жакта биздин баягы тиешелүү шаардын тартибин карагандар дагы мындай тартипке чакырып атат, бирок ага карабастан дагы ушундай улантып атат да, бул жакшы көрүнүш эмес. Кээде буларды тартипке салып баягы изоляторго алып барат экен. Бирок ага карабастан деле кайра уланта беришет да. Анан кандай бир көрүнүштөр болот экен, мисалы үчүн буларды атайын бир иштеткен адамдар дагы болот экен. Ооба. Мисалы үчүн өзүнчө бир кандай бир алып келип баларды коюп кетип, баягы өздөрүнүн баягы точкаларына. Анан баягы кечки урун кайра буларды жыйнап, түшкөн акчаны алып дегендей. Мындай кандай үстүнөн көзөмөл кылган, буларды иштеткен адамдар. Бул адамдар дагы түшүнүп коюш керек да, билиш керек. Бул Кудай Тааланын алдында чоң күнөөкөр. Чоң күнөөкөр. Силер эгер иштетем десеңер, же болсо аларга бир жакшы багытты, башка иш менен башка ишти үйрөтүңүздөр. Бир жакшы багыт коюңуздар. Кудай Таала силерге соопторду жазат. Эч кандай кур калтырбайт. Бактияр ажы, акыркы сурообуз болсун дегеле ушуну кесип кылып алган адамдар эмес, элдер бар да. Мына биз билебиз, дөөлү деп коебу, ким деп коюшат. Мына ушуларга берген кайрымдуулук кандай деп сурашат. Ушуга берсе болобу, болбойбу ушуларга? Эми ким гана болбосун, эгер муктаж экенин билсек, чындап анда болот да. Бирок муктаж эмес болсо, жанакындай кесип катарында сурап аткан болсо, мындай адамдарга бербеш керек да. Биз кээде адамдар өзүбүз үйрөтүп алабыз да. Ооба. Өзүбүз үйрөтүп алабыз, баягындай ошол муктаж болбогон, өзүнүн баягы бүт аман эсен денеси мүчөлөрү барып неге бул барып жумуш иштебейт, тилемчилик кылат. Биз эгер ошондой адамдар берип коюп, анан алар иштегиси келбей ушундай көрүнүштөр пайда болот да. Ошондуктан биз дагы, эл дагы ошону бир жоопкерчиликти алып, мындай карап туруп, бул ишке жарагай турган адам болсо, бербей эле коюш керек. Ооба. Бактияр ажы, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бизге келип ушундай бир маанилүү, мазмундуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушун менен берүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.